Балаңыздын акылдуу жана ден соолугу чын болсун кааласаңыз, анда 6 айга чейин эне сүтү менен гана тамактандырыңыз. Себеби эне баласына бир гана эмчек эмизүү менен керектүү заттарды, керектүү жана пайдалуу заттарды бере алат. Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр, ЛТР телеканалында туура тамактаналы теледолбоорунун кезектеги чыгарылышы, эне жана баланын өзгөчө тамактануусу жана ошондой эле бүгүн эмчек эмизүү, эне сүтү тууралуу кеп козгомокчубуз. Адаттагыдай эле студиябызда адис коногубуз бар. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун ымыркайлар жана ара төрөлгөн балдар бөлүмүнүн башчысы Абдувалиева Сагын Ташиевна бүгүн биздин студиябызда конокто. Студиябызга кош келдиңиз. Маекти баштаардын алдында биринчи эле Ысык Көл облусундагы жергиликтүү калк жана ошондой эле энелер, айымдар менен жасалган сурамжылоого назарыңыздарды бурабыз. Балаңызды канча айга чейин эмиздиңиз, канча жылга чейин эмиздиңиз? Биринчи балам бул студент кезде төрөлгөндүктөн анча көп эмиз алган жокмун. Андан кийинкилерин 2 жаш 2 айга чейин. Ал эми ошол кошумча тамак кайсыл айдан баштап? 6 айынан баштап. Кандай эмнелерди кошуп, кантип берип баштадыңыз? Атайын кашалар бар. Балдар үчүн даярдалган, ошолордон берип баштаганбыз. Андан сырткары эми кыргыз болгондон кийин сөзсүз буламык кошуп беребиз да. Өзүңүздөн. Канча убакыт сөзсүз түрдө эне сүтү менен гана бала тамактанышы керек деп ойлойсуз? Менин оюмча канча узак болсо ошончо жакшы. Кызыбызды 4 жашка чейин эмизди го энеси. Балам кичине азыраак. Эми ал да шартка жараша болот экен. Иштеп калса, ошо азыр ошо иштеп кичине эметип атып, баланы бул 3 жашка чейин эмизди. Кошумча тамактага берип баштадыңыздар да? Ошол жана 6 айдан баштап мисалы үчүн балдарыңызга. Ооба, тамактар. Быштак бирдемелерди. Эми ал жагынан буларны энеси билбесе мен. Эне сүтүн менен эмчек эмизүүнүн маанилүүлүгүн билесизби? Албетте маанилүү болуп эсептелет. Себеби эмчектин сүтүнө эч качан жетпейт да. Эненин сүтүндө канчалаган пайдалуу азыктар бар, балага керектүү. Канча ай, канча жыл сөзсүз түрдө эмчек сүтү менен эмизиш керек дегенди билесизби? Менин оюмча 1 жашка чейин эмизсе бала толук кандуу эненин сүтүнө канып дегендей азыктанат деп ойлойм. Себеби 1 жашка чейин баланын өсүүсү калыптанат экен да, организмде өсүү процессичи. 1 жашка чейин эмизсе деп ойлойм да, 1 жаштан кийин анан тамакка көндүрүп. Кайсыл айга чейин, кайсыл жылга чейин эне сүтү менен эмизиш керек экенин билесиздер да? 1 жаш 2 жашка чейин эмитип жакшы өстүрүш керек. Тамак иштери туура болуш керек, эмизиш керек. Эне жакшы сүт болуш үчүн эне туура тамак жеш керек, тамактаныш керек, өзүнү жакшы оорубай жакшы алып жүрүш керек. Балдарыңызды канча ай, канча жыл эмиздиңиз мисалы үчүн? Бар балдарымды 1,5 жаш, 2 жаш. Ал эми сиз балдарыңызды канча ай, канча жылга чейин эмиздиңиз? 1 жашка чейин. Кайсыл айдан баштап кошумча тамак бере баштадыңыз? 7-8 айдан уже. Эмнелерди бере баштадыңыз кошумча тамак катары? Пюрешкаларды, анан алма, суу. Өзүңүз даярдайт болчусуз? Да. Анан өзүңүздөрдүн тамактарыңыздарга кайсыл айдан кошо баштадыңыз? Балдар уже кичине тиш чыгып, тамак аш жеп калганда пюре тамактарды, сүйүк тамактарды берип ушинтишет. Өзүңүздөргө кошо баштадыңыздар. Баланы эне канча ай сөзсүз түрдө эне сүтү менен гана багыш керек экенин билесизби? Сөзсүз түрдө кайсыл айга чейин? Мен улуумдарымдан укканым бар, бул 2 жашка толук эмизгени бул туура баланын өсүшүнө толук жардам берет, кам көрөт деген ойдомун. Сиздер балдарыңыздарга ошондой кылып маани берип, жоопкерчиликтүү мамиле кыласыздарбы? 6 ай сөзсүз түрдө эмизиш керек, ал эми 2 жашка чейин сунушталат жана ошондой эле кошумча тамактар да берилиш керек экен. Ооба, мен биздин үй бүлөдө практикада мен билгени 1,5-2 жаш бул сөзсүз түрдө эне сүтү менен чоңойгон, андан сырткары аны менен катар эле ошо кошумча тамактарды берген. Жаш энелердин, анан балдардын тамактануусу өзгөчө да. Аларга көбүрөөк белок жеш керек, могу биздин кальций жеш керек. Мына биздин азыктардын баарын жесе болот аларга. Биздин азыктар негизи запрещение болбойт да, баары туура келет. Сагын Ташиевна интервьюда көргөндөй эле биздин айымдардын, энелердин эмчек эмизүү, эне сүтү жана ошондой эле ымыркайлардын тамактануусу, ошондой эле алтындай болгон эң маанилүү 1000 күн тууралуу ой пикирлерин көрдүңүз.
Деги эле эне сүтүнүн бала үчүн, эне үчүн маанилүүлүгү. Эң биринчи маанилүү 1000 күнүн ичинде эмне үчүн 6 айга чейин жана ошондой эле 2 жылга чейин эне сүтү менен гана тамактандырыш керек. Жалпы эле ушул темалар үстүндө кенен кеп козготсоңуз. Чоң рахмат. Эне сүтү биз туура түшүнүшүбүз керек. Биз буну бардык эле биздин жамаатыбызга кайра айтып келебиз. Бул дүйнөнүн булагы. Себеби эне сүтү бул бала үчүн баланын энесинде болуп аткан жана энеси менен атасынын ортосунда болуп жаралган дүйнөнүн кайра эле уланышы. Эмне себептен? Себеби эне сүтү бул энесинин өзүнүн клеткасынан пайда болгон сүт. Ошол себептен ушул сүттүн заты баланын кайсыл гана аптада төрөлбөсүн, ошол аптага туура келет. 28 аптада төрөлсө, 28 аптадагы балага туура келет энесинин сүтү. 40 аптада төрөлсө, 40 аптадагы балага туура келет. Жана эң негизгиси биз өзүбүздүн жарандарга айтып кетишибиз керек. Эне сүтү бул негизи ушул баланын келечеги. Эмне себептен баланын келечеги? Себеби эне сүтүнүн ичинде ушул балага кайсы гана заттар керек, ошол заттын бардыгы бар. Бардык заттар бар. Айрыкча биз айтабыз, аң сезиминин баланын өсүшүнө таурин деген зат бар. Ошол зат бир дагы сүттө жок. Бул бир гана эне сүтүндө бар. Жана бала эмнеге муктаж болсо, ошол муктаж болгон бүт нерсенин бардыгы ушул эне сүтүндө бар. Дагы эмне деп айтып кетишибиз керек? Айрыкча жаш биринчи жолу төрөп аткан энелерге бул маалыматты ушул эне сүтү жөнүндө, эмчек эмизүү жөнүндө биз бул маалыматтын бардыгына дайын болуп, ошол баланы төрөгөндө биз өзүбүздү ошол баланын эмизүүсүнө аябай катуу көңүлүбүздү бөлүшүбүз керек. Себеби эң биринчи суроо, бул бала менин балам. Бул бала менден жана менин жарымдан жаралган бала. Ушул эне сүтү менен эмизүү бул ушул баланын жашоосуна, баланын келечегине эң керектүү. Эң негизгиси баланын мээси өсүш керек. А баланын мээсинин өскөнүнө эне сүтүнүн бүт заттары туура келтирет. Анан биз эмнени дагы айтып кетишибиз керек. Эне сүтү дайыма ошол энеси менен баланын ортосунда бар. Аны биз дайындабайбыз, аны биз сатып албайбыз. Ал дайыма дайын. Бала качан эмгиси келгенде биз баланы эмизебиз. Баланын ушул жашоосунда бул эң негизги тамактануу. Дагы эмнени айтып кетишибиз керек? Бул биздин илгерки кылымдардан калган өзүбүздүн мамлекетибиздин салты. Эне сүтү менен эмизүү баланы. Эмне себептен бир гана эне сүтү менен эмизүү? 6 айга чейин биз бир гана эне сүтү менен эмизишибиз керек. Себеби эмнеде? Себеби башка тамакты берип койсок балага, ал бала ал эне сүтүнө анчалык көңүл болбой, ошол башка тамакка көңүлү бурулуп кетиши мүмкүн. Жана ашказандагы башка тамактар эне сүтүн жакшы кабыл албай калышы мүмкүн. Ошол себептен бир гана эне сүтү менен. Анан биз Демек, Сагынташ жана биздин энелер өзүнүн баласына эң мыктыны, эң жакшыны, дагы күчтүүрөөк балким бир нерселерди берели деп кошумча бир нерселерди бергенге аракет кылышат. Демек, алардын эч бирине эч кандай керек жок. Бир гана эне сүтүн берсе гана, ошондо эң керектүү заттар, эң керектүү пайдалуу боло турчу баласына келечегин түзө турчу, туптөй турчу бардык нерсе бар экен демек. Энелер демек баласына эң мыкты эмне бергиси келсе, бир гана ошо эне сүтүн эң биринчи 6 айда бериш керек экен демек. Рахмат. Эми биздин мамлекетибизде биз туура айтып кетишибиз керек. Биздин мамлекетте атай биздин ушу өзүбүздүн эне сүтүн киргизүү, эне сүтүн колдоо жана эне сүтүн өркүндөтүү мыйзамы бар. 2008-жылдан бери чыккан мыйзам. Ошол мыйзамга карата кайсыл гана саламаттык сактоо тармагында болбосун,
Бизде 99% аялдар саламаттык сактоо тармагында төрөшөт. Ошол кайсы төрөтүүндө төрөбөсүн, ошол төрөтүүнөн колдоо башталат. Жана аял боюнда жүргөндө ошол жерден дагы биздин бүт саламаттык сактоо тармагындагы иштеген жааматтан колдоо болуп, ошол жерден маалымат алыныш керек негизи. Анан дагы эмнени айтып кетишибиз керек? Бизде дүйнө жүзүндө айрыкча өтө чоң деңгээли бийик мамлекеттерде чоң корпорациялар менен ушул кошумча тамактарды жасоо жана ошо кошумча тамактарды киргизүү чоң абдан бир бизге таасир кыла турган бүгүн биз көрүп атабыз компаниялар иштеп атат. Себеби ал компаниялар бүт тамак ашты каерден биз сатып алалы десек ошол жерде турат ал кошумча тамактар. Жана ошол эле медициналык тармагында иштеп аткан адамдарга дагы келип, аларды колдоп, аларга белектерди берип, энелерге маалымат берип, энелер дагы мисалы бир жерден өзүнүн тамагына келгенде дагы ошондой тамактарды көрүп, бул тамактар жакшы экен деген ушундай ойго кетип калышы мүмкүн. Ошол себептен айтабыз, ошол мыйзамда жазылган. Мыйзамда так бардыгы жазылган. Биз эне сүтүнөн башка кошумча тамактарды кошууга такыр биздин милдетибиз жок. Биз аны жасабашыбыз керек. Биз эне сүтүн биз айтабыз, бул эне сүтү бул эң негизги тамактануу. Айрыкча ымыркайга, 6 айга чейинки ымыркайга бир гана эне сүтүн беришибиз керек. 6 айдан ал ымыркайдын тамагына дагы кошумча тамак кетет. Бирок ал кошумча тамактардын бардыгын биздин адистер өздөрү айтып берет. Кандай тамакты кошосуз, кантип кошосуз. Ошол себептен биз айтабыз, бала канчага чейин эне сүтүн эмгиси келсе, 6 айдан баштап, 2 жашка чейин эмеби, 3 жашка чейин эмеби, ал балага эне сүтүн бере бериш керек. Чоң рахмат. Сагынташевна, жана эле ошол коммерциялык жана ошондой маалыматтык жетишпездик деген жакка айтып өттүңүз. Ошонун кесепеттери, мисалы үчүн азыр 6 айга чейинки ымыркайлардын 54% эне сүтүнөн ажырап калууда экен. Ошонун себептеринин бири ошол эле энелердин маалыматы жок болгондугу, ошол эле эне сүтүнүн маанилүүлүгү, 6 ай сөзсүз түрдө эмизүүсү керек экендигин маалыматы жок болгондугу, жана ошондой эле коммерциялык жактан, маркетингдик жактан десек болот, көпчүлүк ошол чыгарылган кошумча тамак катары чыгарылган сүттөрдүн, ошол эле азыктардын рекламасы, маркетинги ошондой көп таасир берүүдө жана ошондой эле ушундай кесепеттерге алып келүүдө. Болбосо 6 айга чейин ошол ымыркайлар сөзсүз түрдө эне сүтүн алуусу керек болууда эле. Ал эми ошол азыр дагы бир баса белгилеп айтып өтсөңүз, эмне үчүн ошол 6 айга чейин сөзсүз түрдө бир гана эне сүтү менен багылыш керек бала, жана ошондой эле эмне үчүн 2 жашка чейин сунушталат? Ал эгер эне ошол эне сүтү менен баласын тамактандырбай турган болсо, мисалы үчүн 2 ай ичинде үзүп койгондор бар. Кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? Кандай кесепеттерди алып келиши мүмкүн? Кандай кедергесин тийгизиши мүмкүн? Чоң рахмат, бул өтө маанилүү. Ушуну биз кайра өзүбүздүн жамаатыбызга, өзүбүздүн элибизге, бир эле энелерге эмес, мен ойлойм, толук үй бүлөгө айтышыбыз керек. Себеби ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн, сиз айткандай. Болуп кетиши мүмкүн, бирок толук маалымат алганда адамдар бардык кадамдарын, эне сүтү менен эмизе турган кадамдарын алар бардыгын барбыр өтүшөт. Ошол себептен бала жагынан кандай таасири бар эне сүтүн? Көп ооруларды алдын алат. Көп ооруларды, ичеги, ич өткөк ооруларды алдын алат. Өпкөсүнө суук тийген ооруларды алдын алат. Мына бүгүн изилдөөлөрүнүн бардыгы менен айтып атабыз. Диабеттин 2-чи түрү 35%га азаят. Мына айтып атабыз, көп салмалуулук 13%га азаят. Жана ымыркайлардын бул 1 жашка чейин ооруган балдардын 13%га өлүмү азаят. Бул өтө керектүү, өтө аябай бийик деңгээлдеги изилдөөлөр менен жасалган. Мына айтып атабыз азыр, кулак оорунун оорулары азаят,
Көп оорулардын оорусу азаят бир гана эне сүтү менен эмизгенде. Энеге кандай жакшы таасири бар? Эң биринчиси эмки боюнан болгонду алдын алат. Себеби эгер эненин эмизгени бир маалдан экинчи маалга чейин 6 саат ортосунда болуп кетсе, анда алдын албайт. 6 сааттан азыраак болсо, анда эмки боюна бүтүүнү алдын алат. Экинчиден, бүгүн биздин мамлекетибизде өтө шишик оорулары аялдарда өтө көбөйүп кетип атат. Биз айтабыз, жыныстык жагынан эмчектин шишиги, мына рак оорулары деп атабыз, ошонун баардыгын алдын алат. Азыр биз көрүп атабыз, мамлекетибизде жаш эле аялдар ушундай ооруларга чалдыгып атышат. Ошонун баардыгын алдын алат. Жана дагы эмне? Эне сүтү бекер, биз аны сатып албайбыз. Эне сүтү дайыма баланын жанында, дайыма жылуу. Эми эң негизгиси бул мамлекеттик деңгээлдеги чоң долбоор. Эмнеге? Эненин ден соолугу, баланын ден соолугу, мамлекеттин ушул бүгүнкү биз жасап аткан бүт өзүбүздүн кадамдарыбыз өтө бийик деңгээлде болот, эгер биз бир гана эне сүтү менен баланы эмизсек 6 айга чейин. Себеби канча биз ушу министрлик тарабынан, саламаттык сактоо министри жана башка министрлик тарабынан мамлекетибиздин деңгээлинде канча иштерди жүргүзүп атабыз, биз кайра өзүбүздүн жарандарга маалымат берип, ошол маалыматка муктаж болгон адамдарга ушуларды айтып кетишибиз керек. Чоң рахмат сага Шина. Ал эми ошол эле 6 ай ичинде баласы ошол эне сүтүнө тойбогон учурлар болот экен. Же болсо кээ бир апалар эмизгенден коркуп, жанагындай кээ бирки оорулар болот. Ошол учурларда эмне кылыш керек ошондо? Абдан туура суроо. Айрыкча азыр мына көрүп атасыз, сасык тумоо көбөйүп атат. Мына биз пандемия убагында жашап атабыз. Бирок эми айтып кетишибиз керек, эгер бала тойбой калса, тойбой калганын себеби бул эне өтө көп өзүнүн үйүндө башка жумуштар менен иштеп атат. Чарчап атат. Энени үй бүлө колдош керек, эне сүтү менен эмизип атканда. Эң негизгиси бул аял туура тамактаныш керек. Эс алыш керек. Дайыма эле бала менен болуп, анан кийин үйдүн жумуштары менен болуп, башка балдары менен болсо, бул эне бат-бат чарчап, бала да тойбой калат. Себеби бул эне сүтүнүн концепциясы бар. Бала канча эмсе, ошончолук сүт пайда болот. Ошол концепциясын карап турсак, анда эне эс алып, тамак ичип, ушул баланын жанына болуп, өзүнүн мээримин төгүп турса, эненин сүтү дайыма жетип турат. Дайыма жетип турат. Ошол себептен үй бүлө, жолдошу, ошол үй бүлөдө жашаган кайненеси, кайнатасы, жакындары бул келинди, бул энени колдош керек. Ошондо андай учурлар кезделбейт. Бирок иштеп кала турган болсо, келин ал иштегенде дагы сүтүн саап, ошол жерге үй бүлөгө коюп коюш керек. Саалган сүт 8-12 саат жөнөкөй эле ушул бөлмөнүн ичинде тура берсе болот, өзүнүн затын жоготпойт. Сакталуусу да демек оңой экен. Демек бир гана энелер эмес, дал ушул темага бүтүндөй ата эне, үй бүлө мүчөлөрү баардыгы колдоп, коштоп, ар тараптан гана жардам берсе гана ушул натыйжага жете алат экенбиз. Демек биздин урматтуу телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кайрылып өтөлү. Урматтуу ата энелер, урматтуу айымдар, энелер, балаңыздын акылдуу жана ден соолугу чын болушун кааласаңыз, анда 6 ай боюнча бир гана эне сүтү менен гана тамактандырыңыз. Жана ошондой эле ата энелер жана үй бүлө мүчөлөрү биздин бүгүнкү адис Сагынташиевна айтып өткөндөй сөз түрдө колдооңуздар, коштооңуздар, жардам бериңиздер. Ал эми азыр кезекти эмчеген эмизген энелер үчүн пайдалуу тамактардын сиздер үчүн оңой жана бат даярдалып турчу тамак рецепттерин менен сиздер менен бөлүшмөкчү. Биз менен калыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин атым Абакирова Элиза Майрамбековна. Мен Кыргыз техникалык Разаков атындагы университеттин тамак аш технологиясы кафедрасынын улук окутуучусу болом.
Бүгүн биз жаш балалуу энелер үчүн тамак жасайбыз. Биз выручалочка деген салат жасайбыз жана балыктан тамак даярдайбыз. Жана картошкадан пюре жасайбыз гарнирине. Ан үчүн бизге мындай азыктар керек. Бул балык. Үйүңүздө кандай балык болсо, ошондой балыктан жасай бересиздер. Жана ак май керек бизге. Сливочный май керек. Жана бизге савиз керек болот. Сүт керек болот бизге. Бир аз суу май керек. Биз буларды алдын ала веске ченеп алганбыз. Картошка пюресине бизге 2 бышырылган картошка керек. Биз муну дагы алдын ала бышырып алганбыз. Жана туз менен кара мурч керек. Азыр эми биз балыкты демдеп бышырабыз. Балыкты бышырганын алдында биз балыкты туздап, кичине мурч менен себелеп даярдап алышыбыз керек. Мына момундай кылып биз балыкты туздайбыз, кичине мурчтайбыз. Балык абдан даамдуу болуш үчүн. Анткени биз бул тамакты жаш энекелерге жасап атабыз. Кичинекей балдары бар. Биздин энелерибиздин ден соолуктары чыйын болуш үчүн биз ушундай жакшы балыктан тамак жасап кандуу үйрөтөбүз сиздерди. Кичине майдан кошуп коебуз. Жакшы балыкка туз менен мурч жакшы сиңирип, даамдуу болушу үчүн. Дымдардын алдында кичине кууруп алабыз балыкты. Эки жагынан тең кичине куруп туруп, андан кийин дымдайбыз, дымдап коебуз. Ошону менен биздин балыгыбыз даяр болуп калат. Аңгыча биз картошкадан пюре жасаганды көрсөтөбүз. Ал эми балыкты демдеп атканда биз бир аз кичине томатный паста кошуп коюшубуз керек. Ал эми биз ашканага келдик. Балыкты кичине кууруп алабыз. 1-2 минут эле бул бир жагынан эки жагынан тең кызарта кууруп алабыз кичине, андан кийин демдеп коебуз. Көп куурубайбыз бул тамакты. Биз кесип даярдап алган савизди кичинекей 4 буштук кылып кесип алганбыз савизди, жана кичине томатный паста кошуп коебуз. Бул даамдуу болуш үчүн. Балык жакшы демделиш үчүн биз кичине 1 стакан суу куюп коюшубуз керек. Андан кийин биз отту кичирейтип туруп бул балыгыбызды демдеп коебуз. Балыкты биз максимум 20-25 минут кармайбыз демдеп, андан кийин балыгыбыз уже даяр болот. Ал эми биздин демделген балыгыбыз даяр болгуча биз картошкадан пюре жасап алалы. Бул гарнир болот биздин башкы тамагыбызга. Картошка пюресин жасаш үчүн баарыңыздар билгендей эле биз 2 картошканы бышырып алдык сууга, бышырып кабыгын ачып, андан кийин картошканы эзип алабыз. Үйдө кандай вилка менен деле эзсек болот. Бизде ондай специальный картофельный пюре жасаган атайын эзгич бар. Биз ушул менен эзебиз. Ал эми биз картофельный пюре үчүн мынтип картошканы эзебиз. Бул эзгичибиз менен абдан бат эле эзип алабыз. Картошканы негизи баарыңар эле билесиңер, картошканы ысык болгондо, ысык кезинен кийин бат-баттан тез ачып, анан эзип алсак, бул оңой эзилет, оңой жана бат эзилет. Ал эми картошканы эзип алган соң биз картошка пюребизге кичине сүт кошобуз. Көз өлчөм менен же 2 чоң кашык сүт кошобуз жана сливочный май кошобуз. Анткени биз мен айткандай эле биз балалуу жаш энелерге жасап атабыз да, ал жаш энелер жакшы тамактанышы керек. Анткени алар бала эмизишет,
балдарын багышат дегендей. Кичине туз кошобуз, бир аз эле кара мурч кошобуз. Пюрени абдан жакшы аралаштырышыбыз керек, эзишибиз керек. Пюреде мындай бөлтөк калбаш керек. Ал эми биздин пюребиз даяр болуп калды. Биздин балыгыбыз дагы бышып калды болуш керек. Биз анын баарын даярдап берүүгө даярдайбыз азыр эми. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биздин балыгыбыз дагы бышты. Биз аны тарелкага чыгарабыз. Мындан сонун болуп бышты биздин балыгыбыз. Монтип чыгарып коебуз. Анын жанына анан картошка пюребизди коебуз. Жанына картошка пюребиз да абдан назик жана таттуу болду окшойт. Бул биздин жаш энелерибизге абдан пайдалуу жана даамдуу жакшы тамак жасаганга аракет кылдык бүгүн. Ал эми бул тамагыбызды биз ар кандай көк чөптөр менен коздоп койсок болот. Сиздерде үйүңүздөрдө кандай болсо, укроп, петрушка болобу, кандай? Бизде болот, мынтип үстүнө коюп койсоңуздар деле болот, майда туурап сээп койсоңуздар болот. Ал эми аны өзүңүздөр кандай кааласаңар, ошондой кыласыздар. Мына биздин тамагыбыз даяр. Ал эми азыр биз салат жасайбыз. Салаттын аты выручалочка деп аталат экен. Бул выручалочка салатын жасаш үчүн бизге мындай азыктар керек. Бул жашыл бурчак, бир бадыраң керек, жашыл пияз жана укроп, 2 даана жумуртка, туз жана кара мурч керек экен. Жана мунун баарын биз каймак менен аралаштырабыз. Ал эми биз выручалочка салаты, бул кандай салат? Бул жаш энелерге, балалуу энелерге арналган жакшы салат экен. Бул өзү жөнөкөй, баат жасалуучу салат экен. Бул салатты жасаш үчүн биз бадыраңды 2ге бөлүп алабыз. Жана бадыраңды мындай орточо 4 бурчтуу кылып кесип алабыз. Негизи бул балалуу энелер өздөрүңүздөр билесиздер, буларга көп мөөнөттө жасала турган тамактар аябай кыйын болот. Ошон үчүн биз бат жасала турган выручалочка деген салаттын рецептин сиздерге көрсөтүп берели. Бадыраңды туурамакчыдан кийин аны биз салып коебуз. Бул салат өзү абдан оңой жасалат. Көк бурчакты кошобуз. Андан кийин биз жумуртканы бышырып алганбыз, дароо бышырып алганбыз. Бул бышырылган жумуртка, муну тазалайбыз. Жумуртканы дагы биз ошондой эле бадыраңды туурагандай орточо 4 бурчча кылып туурайбыз. Анан салаттын үстүнө кошобуз. Көк пияз баарыбыз билгендей эле абдан пайдалуу. Мында көп витаминдер бар, минералдык элементтер көп. Бул жаш энелерге абдан пайдалуу азык. Ошон үчүн бул салатка да кошобуз. Биз эми жумуртканы туурап алдык. Эми азыр биз көк пияз менен укропту майда туурап алабыз. Майда туурашыбыз керек. Көк пияз менен укропту дагы туурадык. Муну дагы салатка кошобуз. Эми биз салатка эң башкы азыктарды кошуп, туурап кошуп алдык. Эми азыр туз жана кара мурчту кошобуз. Кичинеден эле себелеп коебуз, аз эле кичинеден себелеп коебуз. Жана эми бул салатыбызга биз каймакты кошобуз. Каймак менен жакшы аралаштырып коюшубуз керек. Каймакты 1 кашык каймак жетиштүү бул салатка. Анткени биз бөлөмү 1 адамга жасап атабыз бул салатты. Ошондуктан бүт азыктарыбыздын баары өлчөп алганбыз, өлчөмдүү түрдө. Азыр эми жакшылап аралаштырабыз. Анан салат выручалочка даяр болот.
Салат выручалочка эми даяр болду. Биз салат выручалочканы мындай түрдө тарелкага салып, дастарконго коебуз. Мына эми биздин салат выручалочка даяр болду. Абдан жөнөкөй, бат жазала турган биздин балалуу жаш энелерибизге арналган салатыбызды жашап бүттүк. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер үчүн ушундай жакшы тамактар жасадык. Дымдалган балык тамагын жасадык, картофельный картошка пюресин жасадык, гарнирине жана биз выручалочка деген салатты жасадык. Бул тамактардын баары абдан пайдалуу, тез жасалган тамактар экен. Сиздер көргөндөй эле бат убакытта биз жакшынакай тамактарды жасап койдук. Бул тамактар негизи жаш энелерге эмес, жалпы эле баарыбызга жасасак болот мындай тамакты. Тамактар абдан пайдалуу жана даамдуу болду деп ишенебиз. Тамагыңыздар таттуу болсун, туура тамактаналы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен эне сүтү, эмчек эмизүүнүн маанилүүлүгү тууралуу сүйлөшүп жатабыз жана ошондой эле кайрадан кайталап өтөлү. Балаңыздын акылдуу жана ден соолугу чын болушун кааласаңыз, 6 ай боюнча бир гана эне сүтү менен тамактандырыңыз. Бүгүн бизде студияда коногубуз бар, Адис Сагынташевна. Анда чыгарылыштын дал ушул аягына келип калдык. Биздин энелер үчүн, ата энелер үчүн кеңештериңизди берип өтсөңүз анда. Урматтуу биздин ата энелер, урматтуу биздин Кыргызстандын жарандары, эне сүтү бул жашоонун булагы. Ошол себептен эмне үчүн биз бир гана эне сүтү менен 6 айга чейин баланы эмизишибиз керек. Биринчиден, бул баланы коргойт. Бул эне сүтүнүн ичинде бүт иммундук биздин заттарыбыз бар. Иммуноглобулины деген. Эң негизгиси, эне кайсы оорулар менен ооруса, ошол ооруга каршы чыгарган өзүнүн заттарынын бардыгын балага берет. Эне сүтү менен өтөт ошо балага. Эненин ушул коргой турган заттары. Экинчиден, ал эне сүтүнү силер сатып албайсыңар. Дайыма ал апасы, баласы менен силердин үйүңөрдө. Ага силер эч кандай каражатты кетирбейсиңер. Үчүнчүдөн, бул баланын өсүшү, бул баланын келечеги, бул баланын ден соолугу ушул эне сүтүнүн заттарында. Канчалык биз туура өз убагында, бала каалаганда, түндө, күндүзү баланы туура эмизсек, ошончун ушул баланын келечеги кең болуп, ден соолугу чың болуп, ал биздин Кыргызстандын көрүнүктүү жараны болуп өсөт. Чоң рахмат. Сизге чоң рахмат, Сагынташевна. Эң керектүү, эң пайдалуу кеңештерди айтып өттүңүз. Студиябызга конок болуп келгениңиз үчүн дагы чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эне баласына бир гана эмчек эмизүү менен гана керектүү жана пайдалуу заттарды бере алат экен. Ошондуктан 6 айга чейин бир гана эне сүтү менен тамактандырыңыз демекчибиз. Жана кийинки кезектеги чыгарылыштарда сиздер менен дал ушул 6 айдан кийин балага кантип кошумча азыктарды, кошумча тамактандырууну бере баштайбыз. Дал ушул тема алкагында сиздер менен бирге сүйлөшөбүз. Дал ушул кийинки чыгарылыштарда сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, туура тамактаныңыздар.